Çağız altı номерлер çarсыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Белоруссия мамлекеттик белгиси 0001 БМ01 дейт. Жана Кыргыз Республикасы мамлекеттик белгиси 7666. Мынакей. А бул автоунаанын өзүнүн номери бул мына могу болот да. 01 KG 085 BI. Ал эми бул автоунаанын өзүндө болсо, вообще эле башка номер табылып турат. $57 18. Эгерде бул айдоочу бир кандайдыр бир жол кырсыкка катышып, ордунан изин сузатып турган болсо, бизге бул табыш кыйын болуп калат да. Себеп дегенде болбо деме базада жок, номерди тагып алган. Анын үстүнө жанакы автоунааларды арендага берген жарандардын баарына кайрылып кетмекчимин. Автоунааңыздарды бергенден жакшылап контролдоп коюңуздар. Себеп дегенде арендаңыздын акчаларын бербей, бизге ушундай учурлар көп келет. Арендасын акчасын бербей, дал ушинтип башка автоунаанын номерлерин табып алып, жок номерлерди табып алып айдап жүрүшөт. Азыркы учурда бул номерлер дагы биз тараптан алып сотко чара көрүү үчүн жиберилет. Сиз наркотикалык мас абалында автоунаа башкарып жүрөсүз туурабы? Анын үстүнө жасалма номер тагып алыпсыз автоунааңызга. Жасалма номерди эмне үчүн тактыңыз? Эмне себеп менен тактыңыз? Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодекси бар, 444-берене. Ошонун негизинде жасалма номер таккан болбойт автоунаага, жасалма белги такканычы. Сиз ошону тагып алып автоунаа башкарып жүрөсүз. Анын үстүндө сиз наркотикалык мас абалында болуп чыгып атасыз да, бияктан заключение. Анын үстүнө айдоочулук көлүгүңүз да жок. Азыр эми автоунааңыз айып короо көрүп, сизге тиешелүү протокол түзүлөт. Ошо протоколдордун баары сотко кетиризебиз. Сиздин үстүңүздөн чара көрүү үчүн, макулбу? Бүгүн мынакей өзүңүздөр көрүп кеткендей, күндүзү айдоочу наркотикалык мас абалында, анын үстүнө да автоунаасына жасалма номери, жасалма белгисин салып алып айдап жүргөн. Азыркы учурда наркология бөлүмүнөн бизге наркотикалык мас абалында экенин тастап беришти. Автоунаасы айып короого кирди. Өзүнө карата тиешелүү протоколдор жазылды. Эми бул протоколдор сотко айдоочунун үстүнөн чара көрүү үчүн жиберилет. Анан ушул жерден урматтуу айдоочулар, мас абалында эч качан унаа башкарбаңыздар. Сиздердин жашоо, сиздердин кыймыл аракетиңиздерден башка жарандардын өмүрү дагы тиешеси бар. Урматтуу айдоочулар, жол кыймыл эрежесин так сактаңыздар.